Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн күнгө жума 15 май силер менен кыргыз адабияты сабагыбыз. Сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет повестинин үзүндү. Биздин максат силер чыгарманын мазмуну менен тааныша аласыңар. Повестти окуп, түшүнүп, кеп байлыгыңарды өстүрүп, каармандарга карата ой жүгүртө аласыңар. Андан сырткары чечкиндүүлүк, жоопкерчилик, ар-намыс, чыккынчылык эмне экенин түшүнүп, аны талдап биле аласыңар. Мына балдар, силер сүрөттө көрүп турган биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Бетме-бет повестиндеги кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышалы. Чочуу, черт, туяктап, таянуу, дүйнөдөн жетим, каңырсып, киркиреди, ирең бараң, тегилет карайт, үшкүрүк, жүзү кара. Мына балдар, бул чыгарманын эң башкы каармандары Сейде жана Ысмайыл. Негизинен чыгарма согуш учурундагы карапайым элдин оор турмушу, Сейде сыяктуу кыргыз аялынын аң сезиминдеги өзгөрүүлөр, өз жанын мекенден жогору койгон Ысмайылдын тагдыры баяндалат. Чыгарманын башкы каарманы Сейде үй оокатка тың, адамгерчиликтүү, ак ниет, боорукер, эмгекчил адам. Бардык түйшүк анын мойнунда. Башка эр азаматтар сыяктуу Ысмайыл да фронтко аттанат. Бирок ал жактан тирүү калбасын ойлоп, кайра жолдон качып келет. Үйүнө түндөп келгенде аялы Сейде аны көрүп чочуп кетет. Ысмайылдын үйүндө апасы, аялы жана бешиктеги наристеси калган эле. Ысмайыл түн жамынып, жашырынып келет да кайра кыштагына жакын үңкүрдө бекинип, ошол жакта кышы бою күн кечирет. Сейде күйөөсүнүн келгенине сүйүнөрүн же кайгырарын билбей бир топко селдейип турат. Күйөөсү келип наристелини колуна алып отурганда, ал бардыгын унутуп, аз да болсо бактылуу болгусу келет. Ал Ысмайылды аяйт, андан ажырап жесир болуудан коркот. Күйөөсүнүн эптеп күн көрүү үчүн жанын калкалап, келечек жөнүндө ылайыксыз айткан сөздөрүнө алданат. Ошентип Сейденин күнүмдүк турмушунда жазга чейин үңкүрдө жаткан жолдошун кошо багууга туура келет. Анан жаз келип ашуу ачылганда башка жакка көчүп кетүү анын башкы максаты болчу. Бул аралыкта сельсоветтен Ысмайылды качкын катары издеп жүрүшкөн. Аларга Сейде өз жолдошу жөнүндө ооз ачпайт. Ысмайыл үй бүлөсүн кыйнаганы аз келгенсип, бара-бара адамдык касиетин жогото баштайт. Акыры өзүнүн суукта жаткан керт башын, курсагын ойлоп, жакын кошунасы, болгондо да көп балалуу Тотой деген жесир аялдын жалгыз уюн уурдап соет. Күндөрдүн биринде чаарчап чалгып келе жаткан Сейде Тотойдун сарайынын эшиги ачык турганын байкайт. Ошол түнү түн бир оокунда терезе чертилди. Чочуп кеткен Сейде башын көтөрүп, "Ким бул?" деп кыйкыра жаздады. Ысмайыл экенин байкап эшикти ачат. Аны бир өзү жарым байкап калбасын деп төркү бөлмөгө киргизип, терезелерди туюктап, билик күйгүзө албайт. Билик деген балдар чырак деген. Ушул учурда Ысмайыл колунан бир нерсени таштаганда Сейде чочуп кетип,
эңкейе калып жердеги баштыкты сыйпалады. Колго урунган нерседен баштыктагы эт экенин дароо билди. Сен билең, деген Сейде тостоюп туруп калды. Чыш, унчукпа, деп ал Сейдеге жакындап келип, бетке энтигип оор дем алды да, унчукпа, ишиң болбосун, дейт. Сейде унчуккан жок. Себеби бул учурда ал эмне дээрин билбей калды. Ысмайылдан андайды күтпөгөн жаны, жан дүйнөсү аңтарылып, үмүтү талкаланат. Эмне олтурасың? Күйгүз биликти, дегенге Сейде козголгон жок. Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө, өзүбүздүн кунажынды союп алсаң болбойт беле? Ысмайыл, деп кейи баштады Сейде. Сен былжыраба, мени үйрөткөнүңдү коюп, өзүңдү бил. Заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ушул кезде ар ким өзүм гана тойсом дейт. Башкалар менен ишиң эмне сенин? Сейде сүйлөбөй жоопсуз отурду. Эмне унчукпайсың я? Эмне унчукпайсың? Деп Ысмайыл кыйкырды. Эгерде мен өзүбүздүн кунажынды союп алсам, биздин бала эмне болот? Ал баланын курсагы эмне болот? Сен ошол нерсени ойлодуңбу? Деп Сейдени уруша кирет. Жетишет, кышы менен калчылдап тишимден кирин соруп олтурдум. Эми мен уурдайм, жейм. Аскерден мен качып келип атайын ачтан өлөйүн деген жерим жок. Деп ачууланат. Ошентип түн бир окумда Ысмайыл өзүнүн өңкүрүнө жөнөп кетет. Ал учурда Сейде атайын селсебетке барып, Ысмайыл жөнүндө кабар берет. Алар атайын аскерлер менен Сейденин үйүнө келишет. Сейде өз баласын ороп, кыштын күнүндө алар менен тоону борун көздөй жөнөйт. Ал жакта Сейде кимди көрсөткүсү келген? Чыккынчы Ысмайылды алардын колуна түшүрүп бермек болот. Булар жакындаганда эле Ысмайылды көздөй бараткан адамдарды көрүп, колундагы мылтыгы менен даяр турат дагы артка кайткыла деп буйрук берет. Буйрукка карабай бардыгы алдыга жыла беришет. Бирок ал ок атып жиберет. Мына ушул учурда эки аскер жолдон качып ташка жашынышат. Бул учурда Сейде эмне кыларын билбей, колундагы наристесин алып, эмизип отуруп калат. Мындайды күйөөсүнөн күтпөгөн Сейде кошунасынын уюн сойгондон кийин өтө оор акыбалда болот. Анан баласын эмизип болгон соң колуна көтөрүп Ысмайылды көздөй бет алат. Ысмайылды көздөп бет алганда Ысмайыл кыйкырат. Артка кайткын Сейде деп, бирок Сейде укпайт. Өз баласын кантип атмак эле? Ата албайт. Ошентип Мырзакулга жана аскерлерге Ысмайыл колуна түшөт.
Мына балдар, бул сүрөттө силерге айтайын дегеним, бул кышы бою үңкүрдө жашап жаткан маалда оорудан апасы каза болот. Апасы каза болгондон кийин апасынын каза болгонун билсе дагы, көзү менен көрүп турса дагы, энесине топурак салууга дарманы жетпейт. Себеби бул үңкүрдөн чыга турган болсо, бунун качкын экенин баардыгы издеп жүрүшкөн. Дароо ошол жерден кармалып калмак. Бул аларга кармалгысы келбестен энесинин өлүмүнө да топурак сала албай калат. Элдер коюп кеткенден кийин энесинин мүрзө башына барып, мына ушинтип топурак таштай албай Куран окуган Ысмайыл. Балдар, үйгө тапшырма. Мына бул сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Биринчи тапшырма. Экинчи тапшырма. Эгерде Ысмайыл терс кылык жоруктарды жасабаса, келечектеги алардын жашоосун кандай элестетет элеңер? Балдар, бул жерде силер өз оюңарды кааласаңар ооз-эки жооп берип тартып жөнөтсөңөр болот. Болбосо жазуу түрүндө жазсаңар болот. Эгерде андай болбосо, сүрөт тартып жөнөтсөңөр да болот. Балдар, мен бир аз болсо дагы силерге түшүнүк бергенге аракет кылдым. Кийинки сабактан амандашканча саламатта болгула. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.